Өчүрүп турсаңыз. Каны Капашевич служебный, да? Ова, министрдики. Это 2 штрафа за превышение скорости. У нее 12 нарушений, 29 тысяч сомов. А кто нам заказал? А так төлөйм эмес. Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актилек Капаров. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандар үчүн айып пул көбөйтүлдү. Маселен, мурда багытка каршы чыккан үчүн 5500 сом төлөшсө, азыр болсо 15000 сом төлөшү керек. Ал эми 1 жыл ичинде 3 жолу жол эрежесин бузган болсоңуз, праваны экинчи жолу кайра тапшырууга жиберишет. Катуу кетишти, туурабы? Ооба. Бул сиздин штрафтарды азайтыңыз, ана мен жол эрежесин бузуп айдашым керек, анан аз штраф төлөшүм керек деген бул уят. Же болбосо мас болуп алып айдашым керек, анан мен аз төлөшүм керек деген. Ушундай айып пулдун көтөрүлүшүнө байланыштуу биз министрликтерди, ведомстволорду жана башка мамлекеттик органдарды текшерүүнү чечтик. Алар өздөрү жол эрежесин кантип сакташат жана деги эле айып төлөшөбү. Анткени Садыр Жапаров да жол эрежесин бузууга эч кимдин укугу жок деп айтып жатат. Ким болбосун жол эрежесин бузбай айдашы керек. Элдин баары ошого көнүшү зарыл. Эмесе сөздүү президенттин иш башкармалыгына караштуу автотранспорт ишканасынан баштайлы. Алардын 200-гө жакын унаасы бар. Биз алардын 2 гана унаасын текшердик. Ошол экөөнүн да мыйзам бузууларды, айыптарды таптык. Маселен, ушул Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаанын ээси автотранспорт ишканасы. Бул унаадан 6000 сомго 2 жолу жогору ылдамдыкта айдаганы боюнча эреже бузууну аныктадык. Андан бери 3 жыл өтүптүр. Бирок айып пул ушул күнгө чейин төлөнбөй келет. Бул дагы бир Toyota. Ээси ошол эле. Ал жалпы суммасы 29000 сомду түзгөн 12 жол эрежесин бузган. Бул болсо толук 4 жыл бою айыптарды төлөбөйт. Ушул мекеменин кызматкерлерин биздин барганыбыз таң калтырды. Бул заказбы? Кимдир бирөөлөр силерге заказ бердиби деген суроолорун да узатышты. Мондай маалымат бар биз. Ким берди бул маалыматты? Биз өзүбүз табабыз да. Так. Мону Да. биздин ННсиз эмеден чыгарып албайсыз. Карчектен мына монуп чыга берет. Сейчас, подождите. Вот первое нарушение. Как раз азыр ошо боюнча мен процесске бардым да мынакей. Канча нарушениясы бар экен дебесизби? 29000 сомго нарушение бар экен. 4 жылдан бери төлөнөлү экен. Төлөнүп эметкенде квитанциясын тиркеп силерге жиберип коём. Как вам необходимо, как вы пожелаете? Мы просто доводим до вашего сведения, что вот эки машина бар экен деп. Просто азыр келип калганыңар өтө таң калыштуу болуп атты. А кто нам заказал? Нет, не заказное. Мы делаем материал по Корчаку. Мы регулярно делаем это. Смотрите, труда не доставит. Что нужно сделать? Еще поработать. Серьезно, мы не знаем. кто-то вам сказал, что? Я это не знаю. Мы то, что мы проверили, вот это и все. Президенттин иш башкармалыгына караштуу ишкана айып пулдары бар жалгыз мамлекеттик мекеме эмес. Тышкы иштер министрлигинин унаа токтотуусу жайында Volkswagen транспортеру да турат. Алдыңкы айнекке өлкөбүздүн жереги жана герби түшүрүлгөн чаптама бар. Ылдый жагында мамлекеттик протокол, гос протокол деп жазылган. Мына, ушул унаа 10.000 сомго жол эрежесин бузган. Андан соң биз комментарий үчүн Тышкы иштер министрлигине да бардык. Биздин расмий почтабызга кайрылып, ошо официалдуу расмий түрдө кайрылып жазсаңыздар, сиздин кайрылууңузду биз аны караштырабыз. Андан ары кеттик. Билим берүү министрлигине жетели. Анткени бул Lexus GX 470 маркасындагы унаа ушул ведомствого катталган. Жана министрдин кызматтык унаасы. Ушул автоунаанын да эреже бузгандыгы бар. Бул ылдамдыкты бузгандыгы жөнүндө 2 айып. Siz Lexus GX 470 01 014 A'sını айдайсызбы? Ооба. Сиз айдаган машинеде былтыркыдан 2 штраф бар экен да за превышение скорости. Ошо меники тетиги аэропорттон шашып келатканда бирөө бар болуш керек, а так бирөөсү мурунку водитель болду. Өткөндө бир
зарплата алганда бир эстеп өмөтүп койдум эле, андан кийин кайра унутуп калып калдым. А так төлөйм аны эмес. Каны Капашевич неме служебный да? Ооба, министрдики. Достор, бүгүн сиздер мамлекеттик органдардын унаалары кандай жол эрежелерин бузгандыктары жөнүндө кабардар болдуңуздар. Биз алардын жол эрежелерин бузгандыгын аныктап, айыптарды убагында төлөшүнө көз салып жана өлкөбүздүн мыйзамдарын сактоодо үлгү болушу боюнча ишибизди уланта бермекчибиз. Сиздер менен Актилек Капаров болдум. Көрүшкөнчө.